Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Санкареев. Саламатсыздарбы? Жол тартибин сактабагандардын айынан болгон жол кырсыктары көп катталууда. Жөө жүргүнчүлөрүнүн өтмөгүн көзүнө илбеген айдоочулар бирде ден соолукка зыян келтирсе, бирде адам өмүрүн алып келишет. Мындай окуялардын бири жакында эле Борбор калабызда орун алып, бир эненин өмүрүн алып, ымыркай кызды эки бутунан ажыратты. Биздин редакция бул кырсык орун алган өтмөктө болгон башка дагы кырсыктар туурасында маалымат алды. Кызын көтөрүп алып бараткан айым буланын акыркы минуттар экенин билбесе керек. Эсиңерге салсак, 9 февраль күнү Түшкү мал Элебесов менен Витебский көчөлөрүнүн кесилишиндеги өтмөктө 2 жашар кызын көтөрүп турган айымды жүк ташуучуна сүзүп кетет. Өтмөктө унаалардын токтошун күтүп турган айымда алгач унаалар көзгө илбей кете берип, Toyota унаасы аны токтогон. Бирок анын аркасынан катуу ылдамдыкта келаткан Mercedes үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа алгач Toyotаны сүзүп, андан качып барып өтмөктүн алдында турган энени кызы менен кошуп сүзүп кетет. Айынан 34 жаштагы айым каза болуп, ал эми 1 жаш 8 айлык кызынын 2 бутун тең кесип салууга туура келген. Ал эми 33 жаштагы кырсыктын күнөөкөрүнө кылмыш иши козголуп, унаасы айыпына токтотуучу жайына камалат. Биздин чыгармачылык топ дагы кырсык болгон жерге барып көрүп, бул өтмөктө айдоочулар жөө жүргүнчүлөрдү көзгө илбейт экенине күбө болдук. Өтмөктүн жанына келген жарандар унаалардын ага жол бошотуп токтошун эмес, унааны өтүп кетүүсүн күтүшөт экен. Айрымдары гана тартипке ылайык токтоп, өткөрүп коюшпаса өтмөктүн белгиси туруп, жерде көрүнүктүү зебра тартылып турса да, баары бирге салышары бышык. Айтсак, бүгүнкү чыгарылышыбызда бир гана ушул өтмөктө болгон кырсыктар туурасында айтмакчыбыз. Кийинки тасмабызда ошол эле 2015-жылга таандык. Мында өтмөктөн 3 кыз өтүп баратканын көрсө болот. Алдан 2 унаа аларга жол бошотуп жатса, үчүнчүсү болжол менен BMW үлгүсүндөгү унаа ашып барып, 3 кыздын экөөсүн сүзүп, андан ары каршы жолго чыгып, башка унаа менен кабылышууда. Бул кырсык болсо караңгы кирип калганда болгон. Жөө жүргүнчүлөрдүн өтмөгүнөн бараткан жаранды катуу ылдамдыкта бараткан унаалар көрүшпөгөндөй. Алардын бири келип сүзгөндөн кийин гана токтошууда. Кырсыктарда жабыркагандар туурасында кабар тилекке каршы жок. Ошондой эле алардын күнөөкөрлөрү өз жазаларын алыштыгы белгисиз. Бирок эң эле жөнөкөй жол тартибин бузуп, мындай кырсыктар болуп жатканы анык. Айтсак, бул тасмалар жакында эле бир эненин өмүрүн алып, бир ымыркайды өмүр акырына чейин майып кылып койгон өтмөктүн кырсыктары гана. Ал эми Борбор калабыздын дагы канча өтмөгүндө мындай көрүнүш экенин айтпасак деле белгилүү болуш керек. Андыктан жол тартибин бузгандарга айыптын көлөмүн гана көтөрүп, ишти кыйратып койгондой боло бербей, ар бир тартип бузуу үчүн сөзсүз түрдө
жаза көрүү жыйынтыктуураак болот беле демекчибиз. Жол кырсыгы жолдун четинде жайгашкан дүкөндөрдүн биринин тасмасына тартылып калган. Мында жаш кыз Жибек жолу менен Ростовский көчөлөрүнүн кесилишиндеги өтмөктөн өтүп бараткан. Ага жол бошотуп, унаалар токтоп жатканына карабастан, бул жол менен Mitsubishi үлгүсүндөгү жеңил унаа жол белгисин көзгө илбей, унаалардын токтогонун да көргүсү келбей, өтмөккө чыгып 28 жаштагы кызды сүзөт. Тартыбын бузуп, кызды сүзүп кеткен соң кетип калбай токтойт. Балким көбөлөрдүн көптүгүнөн кете албай калганбы, түшүп келип кызды биринчи кароосун жүргүзбөй эле күчкө салып көтөрүп тургузуп, анан жетелеп барып унаасына отургузат. Мындан ары жабыркаган кыздын жакындарынын айтымында Фучик көчөсүндөгү ооруканага кулап кетиптир деп, таштап белгиси тарапта жок болот. Жол кырсыгынан 28 жаштагы кыздын баш мээси чайкалып, денесинен ар түрдүү жараттар алган. Ал эми окуянын күнөөкөрү туурасында ушул күнгө чейин дайын жок. Жабыркаган кыздын жакындары тартип сакчылары кайрылганы менен ушул күнгө чейин жыйынтыксыз дешүүдө. Андыктан бул тасмадагы айдоочуну тааныгандар болсо, милицияга же биздин редакциябызга кайрылууну өтүнөбүз. Ал эми кызды сүзүп, анан ооруканага таштап кеткен айдоочу өзүн тааныса, өз ыктыяры менен келүүнү күтөбүз. Жол кырсыгынын дагы бир негизги себеби бул ичимдик менен банги. Акыл эстен арылткан бул азгырыктын айынан бирөөнү сүзбөсөң да өзүң жабыркашың толук мүмкүн. Буга далил окуя Ахунбаев көчөсүндө орун алып, жаш бала жолдон чыгып бакты сүзгөн. Бактыга катуу жаракат алгандар болгон эмес. Ал эми бул окуяны ордон териштирүү учурунда айдоочу бала банги чегип алганы далилденген. Окуя болгон жерден биздин кабарчынын материалы. Бул окуя 23 февралда Борбор калабыздын Ахунбаев көчөсүндө орун алган. Көбөлөрдүн бизге жөнөткөн тасмасында 2 жаш бала болжол менен мас абалында жолдон чыгып кетип бакка урунушкан. Вот. Сюда, что с тебя взять потом? А? Ты что нажрался? Колес нажрался или что ты нажрался? Бактыга жараша бул жол кырсыгынын айынан катуу жабыркагандар болгон эмес. Болгону айдоочусу менен жүргүнчүсү жеңил жараттарды алганы болбосо, бакка зыян келтирилген. Жана кырсык учурунда жол жээкте башка киши болгон эмес. Биздин чыгармачыл топ өзүн айдоочумун деп тааныштырган бала менен ордунан сүйлөшүүдө аракетин көрдү. Жана анын айтымында бир аз спирт ичимдигин ичип алган. Бирок кырсык анын айынан эмес, дөңгөлөктүн айынан болгон дейт. Я что-то ехал, управление потерял вот это колесо. Управление потерял? Да, оно что-то вот так слетело, и вот это колесо. Таблетка. Вы не выпивали? Я чуть выпил. Чуть-чуть? Да. Ордунан териштирүүгө келген тартип сакчыларга айдоочу документтерин да бере алган жок. Айтымында сөзсүз түрдө жанында алып жүрчү документтерди үйүнө калтырып койгон. Жараксыз абалга келген унаны болсо жүктөп кетүүгө ордуна эвакуатор чакыртылды. Мындан ары айдоочуну тартип сакчылар жергиликтүү наркологияга алып барышты. Мында баланын ичип ичпегендигин текшерүү керек болду. Бери, братан, от души в глаза светит.
Түтүкчөнү үйлөтүү ыкмасы менен жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча айдоочу баланын организминде спирт жок экени аныкталды. Өзү алгач ичкем дегени менен ак халатчандардын текшерүүсү жыйынтыксыз болду. Бирок ордунан банги затына да текшерүү чечими кабыл алынды. Тест на ношу. Запечатанный, при тебе вскрывается. А что, нормально туда. Красные 2 полоски будет, если? Да, нормально. Вот так. Значит, нету ноши. Если будет 1 полоска, значит, есть. Бул текшерүүнүн жыйынтыгы менен баланын организминде банги бар экени аныкталды. Айдоочу аны менен аргасы макул болду. Бирок айтымында 1 апта мурда чеккен. А наша у тебя мочи. Курил, да? Курил? Нет, сегодня нет. Когда? Неделю назад. Мындан ары айдоочунун унаасы камалып, өзүн болсо тергөөчүнүн колуна өткөрүп беришти. Айтсак, балдар жол кырсыгынан жеңил гана жараттарды алып кутулушту. Ал эми биз мындай абалда унаа башкаруу мындан да чоң кырсык алып келиши мүмкүн экенин эсиңерге салмакчыбыз. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1938 туулган Вячеслав Бобров изделүүдө. Ал 2016 жылдын 23 ноябрь күнү Сокулук айылындагы Мичурина көчөсүнө жайгашкан номер 1-үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери бою 156-160 см, дене түзүлүшү арык чарай, кийген кийимдери кара түстүү куртка жана спорттук шым. Эгерде кимде-ким Вячеслав Бобровду көргөн же билген болсо, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Ушул эле райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1956 жылы туулган Виктор Косов изделүүдө. Ал 2017 жылдын 25 октябрында Сокулук айылындагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери бою 180-185 см, дене түзүлүшү орто, чачтарын ак баскан, кийимдери үстүндө кара түстүү куртка жана боз шым. Эгерде кимде-ким Виктор Косов тууралуу маалымат билсе, төмөндөгү телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Жумгалы районунун тургуну 1982 жылы туулган Венера Алымова изделет. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин денеге оор залалга келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Сиздер сүрөттөгү адамды таанып билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Ошондой эле Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Ош облусунун тургуну 1986 жылы туулган Бекзат Абдылдаев изделүүдө. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин денеге оор залалга келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Эгерде кимде-ким Бекзат Абдылдаев тууралуу маалымат билсе, төмөндөгү телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.